эң биринчи иретте реформа кылыш үчүн демократ болуш керек, реформанын маңызын түшүнүш керек, анан кийин саясатчы болуш керек. Ушул 3 компонент бир жерге чогулса, реформа башталат. Тилекке каршы бизде реформанын маанисин түшүнгөн адам жок. Реформаны колдогон медиа болуш керек, коом болуш керек, ошондо гана реформатор чыгат. А бизде андай аракет кылган адамдар жок. Мына Саакашвили Кыргызстанга келди дедилер. Мен ошондо жолугуп Саакашвилиге сиз менен бир келин отуруп сүйлөшөлү десем, анан мени чакырган Грузияга. Анан мен 10 депутатты ээрчитип алып, Равшан экөөбүз журналисттерди ээрчитип алып 5 күн кыдырып жүрдүк. Эң аягында Саакашвили өзү кабыл алды. Ошол 10 депутаттын бири да Саакашвилинин реформасы жөнүндө сүйлөшпөйт. Эстеп да койбойт. Бардыгы баягы эски советтик система менен жашаган адамдар. Мамлекетте реформа болуш үчүн биринчи адам реформатор болуш керек. Биринчи адам. Азыр биринчи адам бизде ким? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров реформаторбу? Мына кеп мына ушунда. Ошол реформатор болсо, реформаны түшүнгөн адамдарды кызмат кылат. Реформатор болбосо, каалаганын ала берет, мурункудай болуп жашай беребиз. Реформа жөнүндө сөз болгондо Кыргызстанда Грузиядан үлгү алыш керек деп такай айтышат. Ал тургай бул жактан топ делегацияда жөнөтүшөт. Бул эмне болуп жатат? Фундаментинде ал адамдардын реформатордук бир ген жок. Ошон үчүн канча барса да түшүнбөйт, келсе да түшүнбөйт, канча барышты үстүрттөн карап коюп эле кайра келишти. Мисал айтайын, бир илгери бир Баекова деген биздин бир юрист бар болчу, аябай чоң кызматтарда жүрдү. Америкага 14 жолу барыптыр. Американын акчасы менен. Алып барып үйрөтүптүр, реформаны үйрөтүптүр, бирок эч нерсе өзгөргөн эмес. Ошондуктан дагы бир жолу айтып коеюн, бул көрүнгөн киши барган менен ал үйрөнө албайт. Адамдын өзүнөн болот. Эгер бизге ошол коомдо реформаторго талап пайда болсо, ошондо реформатор чыгат. Азыр кандай реформаны айтпай, эмнени айтпай, эч ким укпайт аны. Кийин болуш керек, ал табиятынан ошондой жаралышы керек деп жатпайсызбы? Эгер андай жаралбаса, жасалма түрдө ишке ашырууга болобу? Жасалма түрдө дагы болот. Эгер адам өзүн тарбиялап, критикалык мышление жасап, анализ кылганды үйрөнүп, башка мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп, анан кийин ошону кабыл алып керектүүлөрүн, ошондой бир анализ кыла турган адам болсо, любой адамдан пайда болот. Мына мен көп жылдан бери какшап жүргөн нерсени мына Грузиядагы айтты. Мен мындай деп айтам, ушу дүркүрөп өсүп аткан Кытайдын колтугунда жашап атып, биз ошондон пайда таба албасак, биз келесиобуз деп. Бирок аны уккан адам жок. Жок, Кытайда тигинтиш керек, мынтиш керек деп. А бирок биз Кытайдын жардамы менен өнүгө алабыз. И ошол эле убакта Кыргыз мамлекетине зыяны тийбей турган жолдору толтура. Бирок аны же мамлекетте укпайт, же элибизде укпайт. Идеяларды барып көрүп келсин. Балким шыктанып келип Кыргызстанды ишке ашырат деп өзүңүздүн ошол кездеги депутат кесиптештерден бири 10 чактан алып барды эле деп. Алар сиздер күткөндөй шыктандыбы? Шыктанышты, туура. Барып алып таң калышты. Жана таможняга барып 15 мүнөттө растаможка бүтөт экен, аны көрүштү. Паспортту жарым саатта алат экен, муну көрүштү. Баарын көрүштү. Таң калышты, конок болушту. Тияка алып барды, Батумиге алып барды. Аябай жакшы тосуп алышты. Анткени Саакашвили лично өзү команда берген. Ушу бизден бир ушу келген депутаттар бирдекени жуктуруп алып, Кыргызстанда демократия башталып, реформа башталса жакшы болот эле деп. Бирок тилекке каршы Кыргызстанга учуп буту түшөрү менен ошонун баарын унутушту. Эч биринен бир мындай идея чыккан жок, ойгонгон жок. Ошойдон кала беришти. 2011-жылы Саакашвилини Атамбаевдин ант берүү аземине чакырган экен. Адатта Кыргыз бийлиги Москванын Кремлдин көзүн карап турат деп келебиз. А Кремль менен Саакашвилинин мамилеси абдан начар экени баарыбызга жакшы маалым. Ушундай шартта эмне себептен ал кишини инаугурацияга чакырышы мүмкүн эле? Ал өтө жөнөкөй. Эч кандай мындай Атамбаевди бул жерде мактаганга болбойт. Биринчи, Атамбаевдин эйфориясы президент болгондогу. Экинчи, бүт ушу постсоветтик мамлекеттердин жетекчилерин баарына чакыруу жөнөткөн. Жалгыз Саакашвили келген. Мына ушундай эң жөнөкөй эле түшүнүк. Атамбаев бир дагы бир реформа кылайын деген ою болгон эмес.
реформа кыла турган адамдарды өзүнө тарткан эмес, өзүнүн шопурларын, телохранительдерин өзүнүн министри кылып, генералдык берип, ошентип гана өз окатын кылган. Реформа ишке ашыш үчүн реформаны түшүнгөндөрдүн бир көрсөткүчү керек деп жатпайбызбы? 20%, 30%, балким көп болсо андан жакшы дегендей. Ошол көрсөткүч кыргыз коомунда канча пайыз деп болжойсуз? 1%ке жетпейт болуш керек. Да, ооз менен көп туруп айта беришет, бирок мындай иш көкүрөгү менен, фундаменти менен түшүнгөндөр 1%ке жетпейт. Эмне үчүн көбөйбөй жатат? Биздин улут катары артта калгандыгыбыз. Мына жылдан жылга билимсиздер бийликке келип атат. Эки сөздүн башын сүйлөй албагандары келип атат. Ал билимсиз адамдар өзүнө окшогон билимсиздер кызмат кылат. Ошентип жалпы Кыргызстанда деградация деген жүрүп турат азыр. Мисал кылып айтам, ГДР деген демократиялык мамлекетте, социалисттик мамлекетте жаман иттин аты бөрү басар дейт. Аны демократиялык деп коюшкан. Ангела Меркелди чокнуто дешчү экен. Кошулгандан кийин Батыш Германияга барып, мына 4 жыл катары менен канцлер болуп шайланды. Дүйнөдөгү эң туруктуу, эң стабилдүү, эң жакшы жетекчи болуп эсептелет. Бизде деле көрбөйбүз эч качан жакшы нерсени. Грузияда убагында Саакашвили жасаган реформалар, чоң секирик жасаганы жакшы маалым. Ошол азыр деле уланып жатат деп ойлойсузбу же басаңдап калдыбы? Басаңдап калды, бирок мына Саакашвили өзү да айтып кетти. Биз түзүлүп кеткен институттар иштеп жатат. Албетте, мындан да тезирээк жакшы иштесе болот эле, бирок ошол түзүлүп калган институттардын негизинде Грузияда дагы эле өнүгүү бар деп айтпадыбы.